Токол. Чалабышкан коондун сызыгындай тилкеленген ээн боз адырдын этегиндеги чыбыр жолдо ээрчише бастырган эки жолоочу келатышты. Жолоочулардын аттары такалуу болсо да, ташыркаган сыяктуу бүжүрөшөт. Чүчүлөп камчы чабылганда гана лекилдеп басып, бир аздан кийин кайра иликишет. Жолоочулар өздөрү да жазгы күндүн табына каалышат. Башы огон жака багыт алган дубаналарча эки жагын карашпай тунжурашып ат жалын тиктешет. 5 күн дегенде алар туулуп өскөн жеринин четине келишти. Өз жеринин касиети кандай? Чаалыккан аттар топуракты жыттаганда кубаттанып таноолорун бырпыратып, туягы менен жер чапчып, суулугун чайнап, арышын кере башташты. Урушкансып үңгүйүп келаткан жолоочулар аман эсен жеттик дегенсип, бири-бирин кубанычтуу тиктешип, тоонун өрөөнүнүн салкын желине төштөрүн тосушту. Жол азабын унутушуп, талыкшыган денелери сергип, камчыны үйрө кармашып, аттарынын тизгинин кагышып, ыкчамдай бастырышты. Булар Анжиян, аксы тараптан келатышкан Токобай менен анын жигити Шертай. Акыркы бир күндүк жол жолоочулар үчүн чай кайнамдык гана убакыттай туюлду. Эки суунун чатындагы тумшуктан имериле бергенде, чоң сазда конуп отурушкан 20 чакты үй жана жайнап жаткан калың мал көрүндү. Бул Токобайдын айлели. Саздын орто чениндеги катар отурган 7 өргө ушу Токобайдын 7 аялынын өргөлөрү. Анын тегерегиндегилер балдарынын, агайын туугандарынын жана коңшу колоңдорунун үйлөрү. Айылдын бери четиндеги шоңшойгон боз төбөлүү үй Шертайдыкы. Бир нече айдан бери сапарда жүрүшкөн немелер айылды көргөндө энесин издеп тапкан жаш баладай кубанышты. Ошондо да өңүмбү же түшүмбү дегенсип, ушу кубанычка көзү жетпей, айыл өлүм житимден, жоо чабуудан аман бекен деп, аларды болгон Токобай жайылып жаткан малды, чурулдашып ойноп жүрүшкөн балдарды көрүп, көңүлү тынчыды. Айылдан көңүлү бир ынтай болгон Токобай эми аялдарын сынамакчы болуп, 7 өргөгө көз чаптырды. Байбиченин чоң өргөөсүнүн эшигинин алдында байланышкан аттар турат. Үйдөн суюк түтүн созулунот. «Берекелүү байбичем», деди Токобай күбүрөп. Экинчи үйү үстүндө аңтарасынан жайылган терлерге майышкансып, үнсүз жансыз мемирейт. Токобай байбичесин жакшы көрүүчү. Экинчи аялын тиричиликтен башын көтөрбөстүгү жана сараңдыгы үчүн жактыруучу эмес. Андан башка 4 үйдү бири-биринен айрай албады. Акырында анын беймазалуу курч көздөрү 7 үйдүн эң четиндеги жумурткадай ак өргөөгө барып такалды. Бул Токол аялы Айымкандын үйү эле. Токолдун өргөөсү чөбү тепсиле элек көк жашаңда отурат. Саягы көрөр көз Айымкан чалынын келерин билип, журт жаңырткан окшойт. Бирок токоңо бүгүн жаныңдай ысык көргөн Токолунун үйүнө түшүү кайда? Шарият жана адат боюнча сапардан кайткан киши адегенде байбиченин үйүнө түшүүгө жана биринчи түндү ошондо өткөрүүгө тийиш. Андан кийинки түндөрү аялдарынын жаш жагына карап, күндө биринин үйүнө түнөк кете бермек. Ошентип Токолуна 7 түнү гана жетмек. Айылын, бала чакасын сагынган адамдын кумары 3 гана күндүк. 3 күндөн кийин чери жазылып, эски адатына түшөт. 4-чү аялына жеткенде аны менен күн сайын учурашып жүргөнсүп суз жолугушат. Аялдарчы. Аялдарынын көргөн күнү такыр башкача. Күйөөсүнүн анык тамашасын биринчи жана экинчи аялы көрөт. Күрүчтүн шарапаты менен күрмөк суу ичет дегендей, 3-чү аялы алгачкы экөөнүн шарына эле мас болот. Андан кийинки аялдары эрим бар деп корстон болгон менен анын рахатын көрүшпөйт. Ошентип улуу күндөштөрүнө ызырынып, күйөөгө жарыбай жүрүп өмүрлөрү өтөт. Ал эми күйөө шариятка жана элдин салтына кул болсо да, өз ичинде кичи аялын жакшы көрөт. Шарият боюнча баарын бирдей көрүп, баарына бирдей түнөө керек. Байбиченин үйүнө байбиче үчүн эмес, Кудай үчүн жана бала чакасы үчүн барат. Байбичеден боюн ала качып, уулдарын жана кыздарын эркелетип, сүйүп, эрмектеп, эптеп таң атырат. Күйөөсүнүн бул кордугун байбиче билбейт бекен? Токолуңа жете албай, көзүң акыйып жатабы деп, ого бетер мазесин кетирет. Ошентип байкуш эркекке көп катынынын бири да ыраазы болбойт. Бирок эркекти жеме жеңе албайт. Ичинен күң кеткени болбосо, байбичеден башка катындарынын бири да ага каяша айта алышпайт. Каяша айтты дегенче азапка түшкөнү. Башы жарылат, бети айрылат. Анысы аз келгенсип бүткүл элге шерменде болот. Ошол алын сезген байкуштар ичтеринен туталанып тим болушат.
Ошондуктан эркектер көп катын алууну өнөкөт көрүшүп, буга аялдардын өздөрү да кайыл экендешип, кылымдар бою көөдө кыялга азгырылып келишкен. Жалгыз үйлөө, жалгыз катындуу Шертайдын көңүлү жайында. Паанайы ачык. Атүгүл кожоюнунун беймазалуу оюн түшүнүп, аны өз ичинен табалап, көп аялдуу болуп калбагандыгы үчүн Кудайга тобо кылууда. Мыналар айылга кирип келишти. Атам келатат, дешип ар бир үйдөн мойтоктогон кичинекей балдар жүгүрүп чыгышты. Жабалактап үрүп чыгышкан иттер да келаткандар ээлери экендигин таанышканда, куйруктарын булгалактатышып, аттуулардын аягына буягына бир чуркашып, так секиришет, шыйпалакташат. Айылдын кишилерини баары үйдүн сыртында. Байбиче да бети башын сүртүнүп, жоолугун оңдоп салынып, күлүмдөп эшиктин алдында турат. Башка аялдары байбичеге таба болбойлу дегенсип сыртка чыгышпай, өз үйлөрүнүн жабыгынан эшиктин четинен шыкалашат. Ар кимсе, байымдын көзү менин үйүмө түшөр бекен деп үмүттөнүшөт. Токобай алардын үйлөрүн мурда эле байкаган. Азыр түз эле байбиченин өргөөсүн көздөй бастырып баратат. Астыртан токолунун үйү тарапты телмиретиктейт. Жөн билги токол эшиктин жылчыгынан башын чыгарса, эч болбосо көз ымдашып учурашып өтсөм деп самайт. Ооба, анын оюн токол түшүнүп, кары күйөөсүнүн далбасына ичи жылгансыйт. Бирок анын үйүнө токтолбой өтө бергенде жүрөгү туз куйгандай ачышып, керегеге жөлөнүп, көз жашын төгүп алды. Токобайдын токолго жалдырай караган көздөрүн байкаган аялдары туталанышып, көзүң ак түш деп өз ичтеринен каргашты. Шертайдын аялы Толгонайда баласын көтөрүп эшигинин алдында турду. Шертай үйүнүн жанынан өтүп баратса да, кожоюнунан мурун бала чакасы менен учурашам деп, адепсиздик кылбоо үчүн аялына башын ийкеп, күлүп коюп, колуптагы түйүнчөктү ыргытып кетти. Бул азырымча ушуну менен кубанып тургула деген базарлык эле. Байбиченин эшигинин алдында турган жигиттер Токобайды ат үстүнөн көтөрүп түшүштү. Алыстан киргендиги үчүн Шертайды да сыйлашып, атын алуучулар табылды. Токобай адегенде айыл аксакалдары менен учурашып, жанына кирген балдарын, кыздарын жана неберелерин өөп жыттап, акырында байбичесине кол берди. Байбичеден башка бир да аял аны менен кол алышып учурашкан жок. Жана учурашууга да акылар жок эле. Жолоочулар менен аксакалдар үйгө жайланышкандан кийин гана келиндеринин батынбагандары атасын турдуктан шыкалап көрүшүп, батынгандары үйгө кирип жүгүнүшүп, казан асышып, от жагышып, киричилик менен жүгүрүп жүрүштү. Токобайдын байбичесинен башка аялдары атасынан бир уч момпо суйду алып кайтышкан, балдарынын жанында кесерип отуруп калышты. Алар эрден да, базарлыктан да кагылышканына ызаланышат, кайгырышат. Кичүүлөрү өзүнүн улуу күндөшүн өлсө деп тилешет. А улуулары болсо өзүнүн кичүүсүнүн өлүмүн тилешет. Ошентип аялдарынын ичинде бири-бирине жакшылык санагандары жок. Токобай уул кыздары менен көрүшүп үйгө келген аксакалдарга анжыян, аксы тараптагы жаңылыктар жөнүндө айтып отурду. Кожоюну чай ичилип бүтүп, дастаркон жыйылгандан кийин гана Шертайга үйүнө барууга уруксат берди. Токолуна ынтызар болгон Токобай эрксизден байбичесинин ыктыярында калса да, өз үйүнө келип, өлөң төшөгүн басканга каниеттенип тынчуктады. Бирок аялдарынын баары түнү менен төшөктө тынч алып жатышкан жок. Байбиче бир түнгө мейман болуп келген күйөөсүн колдон чыгаргысы келбейт. Эч болбосо дагы 2-3 түн өсө деп үмүттөнөт. Менде эчкинин жашындай өмүрүм калды. Өлөр алдында чалым мени менен эле болбойбу? Күндөштөрүм менин курагыма жеткенче күйөөмдүн үзүрүн далай-далай көрүшөр. Бирок бул үмүтүнөн эч нерсе чыкпасын билип, кыңырлат, кысталат, таттуу уйкуга чөмүлгөн чалым ойготуп, кыса кучактагысы келет. Бир нерселер жөнүндө маектешип, эч болбосо ушул жарыбаган бир түндү күлпөттүү өткөрүүнү каалайт. Бирок жолдо атка урунган эрин аяйт. Аябаган күндө да кежир чал кемпирдин ыркы менен болоруна ишенбейт. Калган аялдар таң ата бир жака аттануучудай түнү менен кирлерин жуушуп, шейшептерин жаңыртышып, чачтарын жууп тарашып, бир түндүк кадырлуу күйөөнүн көңүлүн ийиктирүү үчүн далбасалашат. Баарынын ою жана аракети ушул. Кийимдин жарашыгы, жүрүш-туруштун шааниси гана эмес, ошол көзгө дары мейманды күтүү жагынан да биринен бири ашып түшүп, ага биротоло жагынмак болушат. Бул түнү Токол сабыры суз болуп, уктай албай чыкса да, киричиликке убараланган жок. Алдыда бир жума бар. Бир жуманын ичинде канча күн,
канча окуя бар. Балким эртең же бүрсүгүнү эле күйөөсүн солтоо, сарбагыш же саяктын манаптары чакырып кетишер. Эл чабышып, доо бүтпөй, туш тараптын баары уу-чууга толуп турган убакта Токобайга окшогон таасирлүү кишилерди дайыма бүтүнгө чакырышып турат. Ал анчалык бай эмес, манапты эмес. Өзүнүн кайра тартпас кайраттуулугу, эптүүлүгү, сөзмөрлүгү менен элге таанылган. Эл аны Токобай Шумбаш дешип аташат. Балким аштойчу калар. Андай болсо, Токобай сыяктуу кишилер эл алдында аштойдун үстүндө болушат. Той тамаша, жыйын турганда катынын армандуу калышына Токобайдын кабыргасы кайышмак беле? Ушуну ойлогон Токол күйөөсүнүн качан колго тиерине көзү жетпейт. Ошоктуктан аны күтүүгө камынбайт. Бирок жаш неменин санаасы санга бөлүнөт. Чуулдашкан топ күндөштүн үстүнө киргенин арман кылат. Токолдун күнү куруусун, дейт үшкүрүп. Токол деген эмне? Токол уй менен эчкинин тукумунан жана аял жынысынан чыгат. Мүйүзү жок эчки менен уйду кыргыздар токол деп аташат. Токол айбандын да, аялдын да кеми. Чынында да мүйүздүү эчки менен мүйүзсүз эчки, мүйүздүү уй менен мүйүзсүз уй сүзүшө алабы? Ошонун сыңарындай байбичеге караганда кичүү аял мүйүзсүз. Башкача айтканда, аны менен айкашууга жарагы жок, жалтак. Байбиченин жарактуулугу уулу аялдуу болуп, кызын күйөөгө берип, эл алып, журт алып, очор бачар болуп калганы. Хаба пырланыр чынары, карманар бутагы бар. А кичүү аял балким байбиченин кичи кызы менен теңдир. Ага арка болор, баласы бешикте. Медер болор, күйөөсү байбичеден коркпосо да, балдарынан, кыздарынан, келиндеринен жалтанат, элден уялат. Ошондуктан Токол байкуш көз каранды жана жалтак. Эгерде төркүнтөшү мыкты болбосо, же атасы болбосо, анык караманча күң Токол. Айымкан Токобайдын эшигине келгенине 5 жыл болот. Ал 19га чыкты. Өзүнүн тагдыры жөнүндө ойлоно баштаганына бир гана жыл болду. Алгач өзүнүн улуу күндөштөрүнүн жемесине, какшыгына көз жашы менен жооп кайтарып жүрдү. Анын алсыздыгын байкаган күндөштөрү ого бетер эсирип баратышты. Ошондо жаш аялын жакшы көргөн Токобайдын боору ачып, аны өзү коргоп, сактап, көңүлүн жубатып жүрдү. Бир жакка кеткенде кары жигиттерине отун суудан, союштан кем кылба, эл көчкөндө талаада калтырба, деп дайындап коет. Аны билген байбичелер Токобай алыска кеткенде баягы жигитти чакырып алып, Токолдун үйүнө баспа, деп зекишет. Эгер ал тил албаса, башка жигиттерге сабатып, күйөөсү келгенде анын каппайдагы кылмыштарын чукуп, ырбатып, ага жаман көрсөтүп, айыпка жыктырып, же айылдан кубалатат. Ошентип 5 жылдын ичинде Токолго жардам берер жигиттин баары ага экинчи жолу бос болуп чыга беришет. Айымкан али да болсо акылдуулугу менен жан сактоодо. Жигиттерден ажырагандан кийин байбичелердин балдарын өз колуна ала баштады. Байбиченин улуу баласы Осмон 40та, андан кийин 3 уул, кызы бар. Бешинчиси Субан 19да. Айымкан эң мурун Осмонду бала деп үйүнө чакырып, козу союп мейман кылып, жанынын бардыныча сыйлап, көңүлүн алды. Осмон эстүү кичи апасын жакшы көрүп, аны энесинин каарынан далай коргоду. Бирок өз эне деген кыйын да. Акырында алардын чатагын билсе да билмексен болуп, көрсө да көрмөксөн боло баштады. Анын үстүнө өзү да 3 аялдуу болгондуктан Токолдун зарын тыңшагысы келбей калды. Осмондон кийинки 3 бала Айымкандын колуна түшпөдү. Бирок Субан Айымканды апа деп үстүнө үйрүлүп түшүп, аны тилдеп жаткан күндөштөрүнүн кимисин болсо да үйдөн жетелеп чыгуучу. Эл көчөрдө Субан атасынын жана өзүнүн жигиттерин кууп келип, биринчи болуп кичүү апасынын үйүн көчүрүүчү. Субанды өзүбүз койдурбасаңыз, айтканын аткарбасак бизди курутат, кырып салат, дешип, жигиттер да байбиченин алдында жазадан кутулушуп кетүүчү. Субан үйлөнүп балалуу болду. 5 жылдын ичинде Айымкандын согончогу канаган жок. Бул ага кайгы, күндөштөрүнө кубаныч болду. Балага зарылдыгы жок Токобай Айымканды баштагыдай эле артык көрүп жүрдү. Байбичелер да тымып калышкан жок. Субандын аялынын жаштыгынан пайдаланып, аны Айымканга таарынтып, экөөнүн ортосунан от чыгарып барып, Субанды да Токолдон алыстата баштады. Эми кимди карманам? Ортончу аялдын балдарына жармашамбы? Баары бир аларды да бузуп коюшат го. Айымкандын айласы түгөнөт.
келечеги мунарктанат. Же менин төркүнүм белдүү болсочу, Айымкандын төркүнү орто чарба киши. Эгерде Айымкан чыгам десе, анын башын ачуу үчүн атасынын малы түгүл, башындагы чачы жетпейт. Экинчиден, Токобайдай киштен кызын чыгарып алуучу ата кыргызда туула элек. Ушуну ойлонгон Токол түндү кайгы менен өткөрдү. Экинчи түнү Токобай Жаңылкандын үйүндө болду. Экинчи аялы күйөөм көрсүн дегенсип соккон таарларын, ар түрлүү түстөгү оюм чийим менен жасалган шырдак, ала кийиздерди, тон жана ичик боло турган көрпөлөрүн кереге келип же көрүнөө жерге бош таштап койтой. Өзү колунан келишинче жуунуп тазаланса да, түйшүктөн чор болгон колдорунун катуусу жумшарган жок. Денесинен ашаткынын жыты келет. Алтыныма 3 шырдамал, 3 ала кийиз, 2 килем камдадым. Үйү даяр. Эми шөкүлөсү жетишпейт. Ала кирген жоксуңбу? Жаңылкан төшөккө жатар менен күйөөсүнө тиричиликтин жайын баяндай баштады. Байбичеңе кылкарадан чапан алып, мени унутканың эмнең? Болду, жабырабачы, деди күйөөсү. Ошол бойдон Токобайдан сөз чыкканча, Жаңылкандын тили күрмөөгө келген жок. Үчүнчү түндү оорулуу аялынын үйүндө өткөздү. Алым билген аялы күйөөсүн жакшылап күтүп, ага балдарын жакшы көрсөтүп, энчини көбүрөөк алып берүү үчүн далбастаганы болбосо, күйөөгө кумарлыгы жок эле. Токобай да анын үйүнө шариятты бузбоо үчүн гана конду. Сымбатынан ажырай элек 4-чү аялына оң карап жатты. Сасык ооз деп атаган 5-чи аялынын койнунда тетир кара уктады. Ошентип Токобайдын көп аялдуу өмүрү өз изи боюнча суз жана көңүлсүз өтүп жатты. Өмүрүнүн суусуна өзү да, аялдар да канган жок. Анын көңүлүнө шок болгон жалгыз гана Айымкан. Айымкандан да жаш жана сулуу кызга үйлөнүп, өмүрүн жаңырткысы жана жашарткысы келет. Бирок карып баратат. 60-тын ортосуна барып калган кишиге 7 аялдын өзү да аздык кылар эмес. Ошондой болсо да Токобай катындарына көңүлү салкындап калышын өзүнүн карлыгынан эмес, катындарынын начарлыгынан көрөт. Бардыгы Айымкандай, эч болбосо Айшадай болсо, деп ойлойт Токобай. Айша анын 6-чы аялы, быйыл 23-тө, 4 баланын энеси. Төркүнү чоң жерден, өзү сулуу десе сулуу, жоруктуу десе жоруктуу. Айшанын бир гана кемчилиги чалдын көңүлүндөгүн таба албайт. Айымкан болсо, чалынын кийим кечесин жаңыртып, көйнөк ыштанын эскиртпей которуп, өзүн жаш баладан бетер дагырага отургузуп, кириндирип турат. Анысы биякта турсун. Сакалын тарап, мурутун сылап, мойнунан жыттап эркелеткенчи. Кээде Айымкан оюн карактыгы менен кыжырына тийгенде да, ал ачуусун таратып, арсылактатып күлдүрүп жиберет. Ошон үчүнбү, айтор башка күндөштөргө караганда Айша менен Айымкандын күнүчүлүгү күчтүү. 6-чы күндү Токобай көңүлү менен тоссо да, түндү ачуулуу өткөрдү. Айшанын жоруктуулугунан шектенген чал келгенде эле, балдарын өөп жыттап тизесине отургузуп, эркелетип жатып, үйдүн ичине көз салды. Бардыгы калыбында сыяктанат. Бирок Айша жаткан капшыттын түбүндөгү чийдин кол батар жери бүктөлүп сынып калган. Кимдир бирөө түнкүсүн аялынын койнуна келип, капшыттан кол салган окшойт. Токобайдын узун каштары кирпинин найзасынан бетер үлпөйүп, жаак эттери тырышып, көздөрү тикирей түштү. Айша күйөөсүнүн ачуусу эмнеге келгендигин байкап, кыпкызыл болуп жер карады. Кыларга айлаганча? Өлөйүн десе жан таттуу, кирейин десе жер катуу. Төркүнүнө качайын десе, өзү түгүл, атасын, агайын тууганына кошуп шерменде кылат. Шарият боюнча күйөөсүнө кара санаган аялды эч ким коргоого акысы жок. Мына Айша азыр кылмыштуу. Анын азабы да, ажалы да ушул гана чалдын колунда. Тамак желип бүтүп, балдар уктаганча Токобаң бир ооз сөз сүйлөгөн жок. Аялынын оокаты арам дегенсип, табакка колун да салбады. Жан алгычтан бетер кезергенден кезерет. Балдар тегиз уйкуга кетип, айылдын чырагы бүт өчкөн кезде ал аялына карап: "Жүгөндү алып бер", деди. Атын кармап минип, мени төркүнүмдү көздөй алдына салып айдап, шоорумду курутпагай эле деп, Айшанын жүрөгү оозуна тыгылды. Ошондо да ичинен келмей айтып, Кудайдан жардам тилеп, жүгөндү анан камчыны алып берди. "Бери бас". Токобай желбегей жамынган чепкенин таштап,
күрмөсүнүн жеңин карысына чейин түрүп, калтыраган аялынын жанына келип, анын башына жүгөндү катты. Аял жылкы болбосо да, ооздукту кемирип, чалдын колунда тыбырай албай жана добуш чыгара албай, көккөр камчыга жанчыла баштады. Ачуусуна чыдабай, ал бууттанып, аялдын жаагын өйдө ылдый булкканда, анын тиштери канап, уурттары жарылып, оозунан кан кетти. Бирок Токобай колу талып, камчысы сынып бүткөнчө, аны сабоону токтоткон жок. Акырында кубаты кеткен Токобай шалдайып барып отуруп калганда, иреңи көгөрүп, диртилдеген аялы жыгылып түштү. Таң атканча күйөөсү бутун тартууга, аялы башын көтөрүүгө чамасы келген жок. Таң атар менен Токобай чепкенин жербегей жамынып эшикке чыкты. Ал айылдын үстү жагындагы дөбөгө чыгып, эки жагына көз жүгүртүп, ойлуу жана кайгылуу кейип менен шалдайып жамбаштап жатты. Ана чыгыштан аппак таң сөгүлдү. Мына эми жадыраган жарык нурлуу күн чыгат. Бирок Токобайдын өмүрүнө бул нур тийбейт. Анын көрөр күнү капкачан батып, ичер суусу эбак түгөнгөндөй, турмуш суус жана үрөйлүү. Бүгүн Токобайдын аялдарынын баарынан Айымкан мурда туруп түндүгүн тартты. Балким ал күйөөсүнүн келер күнүндө кадыр түн тоскон чыгар. Токобай башын көтөрдү. Менин жалгыз гана сүйгөн жарым сенсиң. Бул убакта Айымканда дөбөдө үйгөн ташка окшоп, сороюп жалгыз отурган чалын таанып, андан эмне үчүндүр чочугандай жалт-жалт карап, үйүнө кире качты. Бир аздан кийин башка аялдары турушту. Жалгыз гана Айшанын түндүгү тартылган жок. Айшанын тамашасы дароо эле үйдөн үйгө таралып отуруп, күн чыга айылга бүт жайылды. Токобайдын ачуусунан чочуп, анын жанына эч ким басып барууга даабады. Күндүн нуру жер бетине жайылганда, айылга кирип келген жалгыз атчан Токобайды алыстан таанып, атынан түшүп, дөбөгө атын жетелеп жөө чыкты. Токобай да өзүн ушунчалык урматтаган таякесине ичи жылып, ордунан туруп утурлай басканда, ал эмне үчүндүр буркурап ыйлап көрүштү. Ал Токобайдын таякеси Тоймат балучу. Тоймат бала чакалуу орто чарба адам. Токобай аны ак көңүлдүгү жана адал кызматы үчүн жакшы көрүүчү. Жүз көрүшкөндө эле таякесинин боздоп ыйлашынан улам Токобай бу байкуштун күйүтү же ич күттүсү бар го деп болжоду. Аңгыча меймандын киргенин байкаган байбиче аларды чоң үйгө чакыртты. Үйгө жаялып отургандан кийин Токобай мейманын сөзгө алды. Таяке, айылың аман эсенби? Баягы түгөнгөн тажеңең өлгөн. Башкабыз аман эсен. Тойматтын көз жашынын кургабай коюшу Токобайдын кыжырын кайнатты. Эр киши катыны өлгөнгө да кайгырабы? Ыйынды токтот, Таяке. Ал Чертайга бурулду. Менин катындарымдын баарын жыйып келчи, бачым. Аялын эстеген сайын Тойматтын көз жашынын төгүлүшүнө жалаң Токобай эмес, отургандардын баары байкушка катынын зары өткөн экен деп күлүштү. Бир маалда элечек кийген 6 аял кирип келишип, байбиченин капшытына жаш жагына карай катарлаша отурушту. Алардын арасында көзү көнөктөй шишип, уурттары жарылган Айша жана толгон айдай толукшуп, сулуулугу жана акылы менен бир айылдын оозун каратып, Токобайды 6 аялга оң каратпаган Айымкан да бар. Бирок ал азыр байбиченин үйүндө баарынан кичүү, баарынан бечара болуп, кишини тике карай албай, бүрүшүп улага тарапта отурат. Байбиченин капшытына жаш жагына карай катарлаша отурушту. Алардын арасында көзү көнөктөй шишип, уурттары жарылган Айша жана толгон айдай толукшуп, сулуулугу жана акылы менен бир айылдын оозун каратып, Токобайды 6 аялга оң каратпаган Айымкан да бар. Бирок ал азыр байбиченин үйүндө баарынан кичүү, баарынан бечара болуп, кишини тике карай албай, бүрүшүп улага тарапта отурат. Ыйлаганың эле катын болсо? Токобай башымаң болуп отурган Тойматка карады. Мына менин 7 катынымдын ичинен тандаганыңды ал. Чалдын бул адатта болуп көрбөгөн жоругуна Тоймат 7 аял жана отургандардын баары таң калышты. Анын чындап же таягесин сооротуу үчүн тамашалап жатканын түшүнүшө албады. А Токобай болсо чын пейили менен айтты. Жакшы көргөн таягесинин көз жашын тыйып, өзү каалабаган аялдарынын бирөөнөн оңой гана кутулмак. Бул мурда элде болбогон адат. Ошонусу жакшы деп ойлойт Токобай. Менин эрдигим артында айтылып калсын.
Тоймат бетин далдаларга жер таппай, уялып, кысылып, өзүнөн өзү кара терге түшкөн. Өмүрү аялсыз өтсө да, жооп кайтарар эмес. Эмесе кезек силердики? Токобай эми аялдарына бурулду. Айткыла, таяк эме киминер барам десеңер жолуңар ачык. Аялдары ким өзүнар экен дегенсишип, астыртан бири-бирин карашты. Эч кимси чалын таштай албоочудай. Эми баары, сенден ылайыктуубуз жок дегенсишип, Айшага карашат. Токобай өзү да Айшага тең тушун таптым деп болжоду. Мен барам. Токобайдын жүрөгү болк эте түштү. Бул сүйлөгөн Айымкан болчу. Жоболоңду жорукту баштаганына арманда болсо да, иш маарадан өткөндөн соң аргасы канча? Жарайсың, деди Токобай кара күчкө. Кана жигиттер, токолду үй сүйүү менен көчүрүп, таяк эме кошуп бергиле. Аялдары күчтүү күндөшүнөн айрылганына, ал эми Тоймат болсо, сулуу жана үй мүлктүү аялга 5 тыйын чыгарбай ээ болгонуна сүйүндү. Анча-мынча кишинин колунан келбес зор жумушту бүтүрүп, таяк эсинин сообуна калганына курсант көрүнүү үчүн Токобай да күлүмсүрөмүш болот. Бирок анысы бир сындырым нанга алданган жетим баланын кубанычындай сезилет. Айымкандын өргөөсүн 3 дөөгө жүктөп, өзүнө жетелетти. Тоймат көчүтүн артынан түштү. Муна сүйгөн жарынын такарайган журтунда боз чаңгыл гүл жана чала күйгөн чычаладан башка эч нерсе калган жок. Токобайдын жүрөгүндөгү бүлбүлдөгөн алсыз жалын да күлгө айланып, өзү тиги журтта калган чычалага окшоп чала күйүп кала берди.